Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз Нанамат юридикалык компаниясынын кылмыш жаза укугу боюнча тест курсу боюнча баяндамаларды улантабыз. Өткөнкү баянда биз кылмыш жаза кодексинде кайсы аракеттер, кайсы жоосундар кылмыш болуп саналбагандыгы тууралуу сөз кылганбыз. Биринчиден болуп коргонуу эсептелинген. Бүгүн аргасыз зарылдык боюнча сөздү улантабыз. Кылмыш жаза кодексинде кылмыш болуп саналбаган жоосундардын экинчиси болуп, бул аргасыз зарылдык болуп эсептелинет. Биринчиси зарыл коргонуу болсо, экинчиси аргасыз зарылдык. Эмнеси менен өзгөчөлөнөт, эмнеси менен айырмаланат? Коргонууда сиз түздөн түз кол салуучуга зыян келтирген жагдай болгон болсо, ал эми аргасыз зарылдыкта сиз ошол эле укуктарды, адам өмүрүн, башка бирөөнүн мүлкүн, башка кызыкчылыктарды сактап калып, коргоп калуу максатында сиз үчүнчү жактардын укуктарына залал келтиресиз. Башкача айтканда, бул жерде кол салуучу жок. Сиз ошол кандайдыр бир окуяны болтурбаш үчүн, бирөөдүн мыйзамдуу кызыкчылыктарын же укуктарын коргоо максатында сиз үчүнчү жакка залал келтиресиз деген түшүнүктү айтат. Кээ бир учурларда турмушта ушундай жагдайлар болот. Сиз аргасыздан бирөөдүн мүлкүн же бирөөдүн укугун чектеп калышыңыз мүмкүн, же ага зыян келтиришиңиз мүмкүн. Бул аракет сизди аргасыз кылат. Жөнөкөй тил менен айтканда, мисалыга ар кандай кырсыктар болот. Ошол кырсык мезгилинде сиз бирөөдүн өмүрүн сактап калыш үчүн башка бир кызыкчылыктарга зыян келтиресиз. Мисалыга жолдо кырсык болду, авто кырсык болду дейли. Демек, ошол кырсык мезгилинде жаракат алган адамды сиз больницага жеткириш үчүн кандайдыр бир каражат, машина керек болуп калды дейли. Ушул мезгилде сиз бирөө макул эмес болсо дагы анын күч колдонуп, анын машинасын алып, ошол адамдын өмүрүн сакташ үчүн больницага, ооруканага жеткирген болсоңуз, сиздин ошол бирөөдүн машинасын күч колдоносузбу, анын эркинен сырткары алып атасызбы, ал өзү негизи кылмыш болуп эсептелет. Бирок ушундай жагдайларда сиз үчүнчү адамдын өмүрүн сактоо үчүн тиги аракетти жасап атасыз. Демек, мыйзам чыгаруучунун логикасы боюнча сиз кылмыш жасабадыңыз болуп эсептелет. Анткени бир адамдын өмүрү менен бир адамдын машинасы экөө тең таразада турат деген сөз. Демек, адамдын өмүрүн сактап калуу менен сиз сактап калган нерсе, сиз келтирген зыян, укук бузуу бири-бири менен дал келбейт. Демек, сиздин сактап калганыңыз көбүрөөк, чоңураак жана маанилүүрөөк. Ошондуктан ал эми анын автоунаасыны алып, пайдаланып, анын уруксатсыз, анын эркинен тышкары аны пайдаланганыңыз бул жерде залалдын деңгээли болуп калып атат. Ушундай учурлар өтө көп келет. Демек, кырсыктарда, окуяларда, ар кандай жагдайларда сиздер бирөөдүн өмүрүн сактап калыш үчүн, бирөөдүн укугун сактап калыш үчүн, бирөөнүн мүлкүн сактап калыш үчүн, бирөөнүн коопсуздугун же анын мүлкүн бүтүндүгүн сактап калуу үчүн кылмыштуу жол деп айтсак болот, бирок алга аргасыз. Демек, зыян келет. Кылмыштуу дегенибиздин мааниси зыян келет бирөөгө. Бирөөгө зыян келтирилип атат, бирөөдүн укугу бузулуп атат. Бирок сиз ал зыянды, сиз ал укук бузуучулукту сиз үчүнчү бир тараптын кандайдыр бир кызыкчылыгын сактап калуу максатында жасайсыз. Демек, бул аргасыз зарылдык. Аргасыз зарылдык мен айткандай көпчүлүк учурларда жанагыдай кырсыктарда же мисалы кандайдыр бир нерсени бөгөт коюуда дагы жасалышы мүмкүн. Мисалы бир жерде өрт болуп жатса,
анын үйдүн ичинде бала бар дейли. Мисалга же бир өрт коопсуздугу болуп жатат дейли. Өрт өчүргүчтөр келе элек болсо, сиз ошол адамдын өмүрүн сактоо үчүн бирөөлөрдүн эшигини бузуп, талкалап кирип, ал баланы куткарып калып атасыз. Демек мындай учурларда баланын өмүрү жогору турат деген нерсе. Демек мыйзам чыгаруучу жол берип атат сизге. Ооба, сен ошондой кылсаң жоопкерчиликке тартылбайсың деп мыйзам 47-беренеде көрсөтүп атат. Демек бул жерде кандай укук бузуп атасыз? Сиз бирөөдүн турак жайынын кол тийбестигини бузуп атасыз. Анткени анын уруксаты жок, сиз эшикти талкалап үйүнө кирип атасыз. Бул кылмыш. Турак жайдын кол тийбестиги кылмыш жаза кодекси менен каралат. Демек сиз аны бузуп кирип атасыз. Бирок сиздин максатыңыз ал адамдын өмүрүн сактап калуу. Демек мындай жагдайларда адам зыян укук бузуп атса да, залал келтирип атса дагы кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт деген сөз. Кээ бир учурларда бул медициналык кызматкерлердин арасында болуп калышы мүмкүн. Мисалы, 3 адам катуу оору дейли, бирөөсү сактап калууга мүмкүнчүлүк бар. Экөөсүнүн сактоого мүмкүнчүлүгү жок. Бирок бир эле врач бар дейли. Демек, врач бирөөсүнү гана операция кылганга мүмкүнчүлүгү бар. Калганга убакыт жетпейт. Демек, тандоо керек. Тандоо керек. Сен карабай койдуң деп дарыгерди жоопкерчиликке тартышыбыз мүмкүн. Бирок ал аргасыз зарылдыктан кайсы чекти эске алуу менен операция жасады. Демек, көпчүлүк учурда ошонун жагдайы алып калуунун, сактап калуунун мүмкүнчүлүгү көп мааниге ээ. Мисалга, бир автобус адамдын өмүрүн сактап калуу үчүн бирөөдүн короо жайын сүзүп токтоттуңуз. Машинаны токтотуу үчүн, автобусту токтотуу үчүн. Же бирөөдүн кандайдыр бир жайытын, же болбосо кандайдыр бир эккен эгинин тебелет тепсеп, же бир мал сарайын бузуп барып уруп токтоттуңуз. Бирок сиз канча адамдын өмүрүн сактап калып атасыз? Бирок бул жакта кылмыш турат. Сиз бирөөдүн мүлкүнү түз барып жок кылып атасыз. Бул жагынан кылмыш, сактаган жагыңыздан ал кылмыш эмес. Ошондуктан ушундай жагдайлар көңүл сыртында калбасын деп мыйзам чыгаруучу ушундай учурларда ким болбосун кандай аракеттениш керек экендигин ушул мыйзамда көрсөтүп атат. Демек, кээ бир учурларда кандайдыр бир адамдардын өмүрүн сакташ үчүн, өрттөн сакташ үчүн, кандайдыр бир суу каптоодон сакташ үчүн сиз бир залалга барасыз. Сиз бирөөгө залал келтиресиз. Ушунун баардыгын жол жоболоштуруу үчүн кылмыш жаза кодексинде аргасыздан зарылдык деген кирет. Бирок бир нерсени билишибиз керек, чеги бар. Чеги бар. Сиз колдонгон чара акыркы чара болуш керек. Эгерде сиз эки тандооңуз болуп, сиз бир жеңилирээк тандоосун тандабай, оорураагын тандап атсаңыз, ал деген эмнени түшүндүрөт? Мисалга, сиз келтире турган зыян азыраак келтире турган мүмкүнчүлүгүңүз болуп туруп, аны колдонбой туруп, башкасын колдонсоңуз, бул аша чапкандык болуп калат. Демек, ошол сактоодо мүмкүн болушунча адам азыраак залал сактап калганга караганда азыраак залал келтиргенге аракет кылыш керек. Ушул мезгилде гана ал аргасыз зарылдык болуп эсептелинет. Башкача айтканда, экинчисини кичинекей өлчөм болсо, үчүнчүсү ошол колдонгон чараңыз акыркысы. Акыркысы. Эгерде сиздин мүмкүнчүлүгүңүз болуп туруп, башка мүмкүнчүлүгүңүз болуп туруп, аны жасабастан ошону жасасаңыз, анда бул эч качан аргасыз зарылдык болуп эсептелинбейт. Мисалы, бир окуя, ошол бирөө балам ооруп атат деп акчасыны декларировать этпей алып чыгып кетип атат. Ал үчүн жоопкерчиликке тартып атат. Караганда айласыз болдум деп атат. Мен балам ооруп атат, ошого акчаны алып кетип атам деп атат. Жок, сизде которуу жолуңуз бар да. Акчаны которуп жиберсеңиз болот.
милдеттүү түрдө эле бажыдан ал акчаны алып өтүш. Бул сиз аргасыз аргылык балам ооруп атат, балам өмүрүн сактап калышым керек деп атасыз. Бирок сизде бул жакта тандоо туруп атпайбы? Банк туруп атат, котормо жолу бар. Аны түздөн түз эле бажы аркылуу өтүү жолу бул сиздин акыркы жолуңуз эмес да. Ошондуктан ушундай жолду тандоодо сиз акыркы экенин түшүндүрүп, же өзүңүз түшүнүп сезе билишиңиз керек. Башка жолу жок. Мүмкүн эмес. Мисалы эми бир адам жолдо жатса авария болуп, анан бирөө машинасын бербей атса, сиз анан чуркап машина издебейсиз да деген сөз айтып атам да. Демек бирөө машинасын бербей атса, аны күч колдонуп машинага салып алып барсаңыз, бул акыркы чараңыз. Айлана чөйрөдө башка машина жок болсо, башка бир каражат болбосо, өлүүнүн үстүндө жаткан адамды сактап калуу үчүн. Демек мындай учурларда мыйзам жол берет деген түшүнүк. Бирок акыркы чараңыз болсун, сактап калганыңыз келтирилген зыяндан жогорураак болгону өтө маанилүү болуп эсептелет. Бул ар кандай жагдайларда болушу мүмкүн. Демек мыйзам жол берерин билишибиз керек, ар бирибиз. Ошол мезгилде эле жол бергени менен кайсы чектерде жол берерин дагы билип алганыбыз өтө маанилүү.